Кыргызстандын кыздар күрөшүнүн курама командасы Сербиянын Белгар шаарында өткөн дүйнө кубогу мелдешинен мекенге кайтып келишти. Машыктыруучу Нурбек Изабеков жана Айсулуу Тыныбекова Мээрим Жуманазарова Айпери Медет кызын аэропорттон гүл менен тосуп алышкан. Видеодон көрүнүп тургандай, тосуп алганда Нурбек Изабековго чапан жаап, калпак кийгизип, кыздарга гүл беришкен. Аэропорттун сыртына чыкканда азаматсыңар деп кыйкырып жаткан жоон топту дагы көрүүгө болот. Эске салсак, 16 декабрга караган түнү 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова, 17 декабрга караган түндө 68 кг салмакта күрөшкөн Мээрим Жуманазарова чемпион болуп, алтын медаль тагынышты. Ал эми эң оор 76 кг салмакта ат салышкан Айпери Медет кызы дүйнө кубогунун коло байгесин уткан. Машыктыруучу Нурбек Изабековдун кыздары дүйнө кубогунда жакшы көрсөткүчтөргө жетип, кызыктуу оюн көрсөтүшкөн. Кыргызстанда кыз келиндердин күрөшү ачылганына аз убакыт өткөнүнө карабай, дүйнөлүк күрөштүн дөү шаалары кыргыздын балбан кыздары менен эсептеше баштады. Дүйнө кубогунда кыздар күрөшүнө чучу кулак тартылганда, Россиянын күрөш федерациясы өз спортчуларын мыкты атааңдаштар менен беттешерин комментарийлеп, анда Айсулуу Тыныбекованын атын атаган. Урматтуу кыргызстандыктар, куттуктоолор, жылуу сөздөр жана чын жүрөктөн чыккан каалоолоруңуздар үчүн ыраазычылык билдирем.